Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Өткөнкү темабыздын улантысын ары карай улайбыз. Икаяларга келгенбиз. Икая Айша энебиз аялдар менен биргеликте, Фатима энебиз менен биргеликте тамашалуу сөзүн айткан жерге келип токтогонбуз. Ошол жерин текст окуп قطر برب أنا نار غريت أولان تاوز. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها جالسة مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابنته فاطمة فقالت أحمد الله أنني البكر الوحيدة التي تزوجت رسول الله فقالت لها السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين إن كنت أنت البكر الوحيدة التي تزوجت رسول الله وأنت بكر نعم وأنت بكر فإن أمي هي الوحيدة التي تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكر لم يتزوج قبلها. Arapça tekst ушул. Момундардын энеси болгон жана төрайымы болгон Алла Таала разы болсун Айша энебиз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аялдары менен ошондой эле кызы Фатима, карасаңыздар, сон жазылып атат. Кызы Фатима энебиз. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга турмушка чыккандан кийин кыздын өкүмү окулат да, кызындай окулат. Мана ошол кызы Фатима энебиз болуп жалпы отурган кезде ушинтип айтат. Аллага мактоолор болсун, Кудайыма шүгүрчүлүк болсун деп, эмне дейт? Кыз бойдон турмушка чыккан мен эле болдум чынында. Кудайга шүгүр. Мурда бир да эркекке турмушка чыкпастан деп сыймыктанып отурса, дароо ошол жерден пайгамбарыбыздын кызы Фатима энебиз жооп берет. Ооба, ушунча аялдардын ичинен кыз бойдон турмушка чыккан сиз болгонсуз, туура. Бирок сизге чейин жубан аялдарга да үйлөндү, сиз да турмушка чыктыңыз. Бирок ошол аялдардын ичинен мурда үйлөнбөгөн бойдок пайгамбарга кызына да жубанына да үйлөнө элек кезде менин энем Хадича энем турмушка чыккан деп мындай кыйыртып айтып койгон экен. Фатима Айша энебиз күлүп унчукпай калган экен. Ушунча илгир аял затынан илгир балдар төрөлөт экен. Кыракы инсандардан кыракы балдар эмне болот экен, кыздар тарбияланат экен. Аны да улантысын айтабыз. Аял мыкты болсо эле ол баары мыкты боло берет деген туура эмес. Эркек дагы эмне болуш керек? Мыкты болуп салым кошуш керек. Эркек дагы эмне болот? Үрөң катары жараш керек бир нерсеге. Мисалы картошка ексеңиз, жүгөр ексеңиз картошка чыгып болбойт да. Ар жерге эмне себиз ошол чыгат. Бул деген сөз эркек адамда эмне берилсе, ошол нерсе өнүгөт. Болгону ошону дагы көркүнө чыгарып өстүрө турган ким экен? Мыкты эне болуш керек. Ошон үчүн акындар мынтип айткан экен. Ида тазавважта факун хадиқан. Эгерде сен үйлөнө турган болсоң, өтө кылдат болгон. Вас'ал анил гусни ва ан манбатихи. Биринчи көчөттү алардан мурда көчөттүн өзү жөнүндө сурат. Бул кандай көчөт? Кайсы сорттон? Голландский, маланский, эмне, тиги бу апорт алмабы, же беркиндей кышкы алмабы, тоңдурма алмабы, же бир жеме алмабы, же 2-3 ай туруп эле кичине болуп бышып туруп, кант алмабы, таш алмабы, ошонун баарын тактады. Жана өскөн жери кайер? Анткени кээ бир климаттын жерге быша турган алмалар кээ бир климаттарга эмне болот? Бышпайт, кээ бир жерге бышпайт. Мисалы, кышкы алмалар бар, декабрда мына ош ысык го. Ошондой ысык жерлерде деле сентябрдан өтүп барып бышкан алмалар болот мисалы. Күздө быша турган алмалар бар. Анан тетиги нарындын аксайын апарып отургузам десеңиз болбой калат андай алмалар. Тез бышма алмалар бышышы мүмкүн. Баягындай өрүктөн кийин эле бышып кала турган алмалар бар. Ошол сыяктуу салыштырып атат.
Кайсы жерден өскөн? Мисалы, шаардын кызын алып алсаңыз, айылыңа мен жашабайм деп чыгышы мүмкүн. Мен мындай жашоону көргөн эмесмин деп. Тескеринче айылдын кызы болсо, шаарыңа жашабайм деши мүмкүн. Ушундай экен да. Кээ бир кыздар болот экен. Түндүк муз океанына келсең, ошол жакка барып жашайм. Индиянын чөл ысык чөлүнө келсең, ал жакка да барып жашайм. Кыскасы, каяка десең, мен ошол жакка кетем. Мен чыгып сенден бөлүнбөшүм керек. Дей тургандай абалга келсе, анан кийин бала менен эмне кылыш керек экен? Үйлөндүрүш керек. Анан кийгичекти бар, сиз айткандай болот деп, тиери менен 1-2 баланы төрөп коюп, болду, биз армиялы болдук. Мен айтканымды кылат деп аябым чыкып туруп алып, тополоң кылып турса, ата-энең менен жашай албайм. Ата-энең менен бөлөк жашайм. Эгер бөлөк балдары, караган балдар болсо мейли. Жок, жалгыз бала болгон балдар бар экен кээ бир үй-бүлөлөрдө. Эмне кылат? Мен ата-энең менен тура албайм деп кесе айтат. Анан бала да туруп алат ортодон. Же ата-энесин карай албай, же аялын карай албай. Ушундай нерселерде эмне кылыш керек? Этияттык менен эркек өзүнүн позициясын билдириш керек. Бул менин ата-энем. Эртең мен дагы ата-эне болом. Сен экөөбүз ата-эне болобуз, кайната кайнене болобуз, чоң ата, чоң апа болобуз. Ошол кезде бизди карабай койсо, бул дагы жаман нерсе деп эмне кылыш керек? Чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Эмне үчүн? Дәвр акын мынтип айткан экен. Аввалу хубсил маи хубсу турабихи. Суунун булгануусунун башталышы топрагынын бузулуусунда болот. Суунун бузулуусунун, суунун булганыч болуусунун башталышы топрактын бузулуусунан. Демек, жаман болуусунан. Жаман топрактан жаман суу агып берет да. Эгер арык таза булган, мындай чыкканда жаман нерселерди бөлүп чыгарбаган таза топрак болсо, таза суулар эмне болот? Агып келет. Аввалу хубсил кауми хубсул манакихи. Коомдун бузулушунун, коомдун жаман болуусунун башталышы никеленген жерлердин бузулуусунда. Мындайча айтканда, начар аялдар турмушка түшө турган болсо деген сөз. Эми кечирип коесуздар, кыргыздар ушинтип кесе айткан экен. Жатыны бузук деп коет экен. Ошон үчүн жатын бузук деген мааниси начар балдарды төрөйт. Эгоист, өзүң гана ойлогон, өзүң гана кет башын ойлоп, өзү жакшы болсо болду, калган ата-эне, бир тууган, тиги бун баарын эмне кылат? Мындай эле жиштирип коет дагы. Өзүм болсом болду да деп коюп кете бериши мүмкүн. Конок мага кереги жок деп коюшу мүмкүн. Ушул сыяктуу. Аялдардын баары андай эмес. Кээ бири болуп калышы мүмкүн ушундай. Ошондуктан ушундай аялга үйлөнгүлө дептир, дагы бир акын айтып атат. Собиятун зату динин занаху адабун. Сырткы келбетин адеби кооз көрсөткөн кызга үйлөнгүлө дептир. Бикрун валау хакат фи нафсиха ал-камару. Тимелеу толуп турган айдай болуп жаркырап турса деле дептир. Кээ ушундай сүрөттө отпайбы? 15 күндүк айдайсың, анан мындай болгон күндейсиңден ырлар чыгып кетип атпайбы азыр? Тимеле блокноттор толуп кетип атат алгычакты. Тимеле кээ бир бала илхам ачылат. Дудук балдарыңда калеми жазылат го тагын көр. Сүйлөй албасак калемден чыгарат экен да күчүн. Түнкү уйкулары жок. Китепти ошентип окусак жакшы болмок, бирок бул дагы бар нерсе. Куранда бар да бул. Аял менен эркектин ортосун бекемдешиши эмнени бердим дейт? Маватта, жүрөк сүйүүнү бердим дейт. Жүрөк сүйүү бар өзү Куранда, аятты бар. Анан кийин ошол жүрөк сүйүүдө төлүк калыш үчүн андан кийин мээримдүүлүк. Ал эмне десе, бири-бирин сүйгөн аял эркектин ортосунан мыкты балдар чыгат дептир да, жакшы балдар. Анткени экөө бири-бирин жакшы көрөт да. Анан ошондой балдар ата-эне менен аял менен күйөөнүн, мындайча ата менен апанын ортосундагы мамилени эмне кылат экен? Күчөткөндөн күчөтөт экен. Эмне үчүн? Элге кайрымдуулук жасап атса, элге жакшылыктарын жасап атса, арыктарын чааптырып, суусун чыгарып берип атса, кайрымдуулук иштерин түр-түр жолдор менен жасап атса, кыскасы эл оозуна илинип калгандан кийин атасы да, энеси да сыймыктанат экен да. Рахмат байбиче, балдарды жакшы талим-тарбия берген экенсиң, мынакей бизге жакшы алкыш алып келип атат десе, байбичеси айтат экен да. Жок, бул сенин балаң да баары бир. Сен бата кылдың, сенин жүргөн турганыңан талим алды, 5 мал намазыңды өз ордунда окудуң, дайыма ак сүйлө, адал сүйлө, бузуклук кылба, туура эмес сөздөрдү сүйлөбө, туура эмес бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуп кой, рахат алба дегендерди сен үйрөткөнсүң да. Болбосо кээ бир адамдар бар,
бирөөгө жамандык кылып коюп, бирөөлөргө терс сөздөрдү ыргытып коюп, былгытып коюп, рахат алып, кыпкыйып гана отургандар барго. Бирок бара-бара кебетесине да чыгып калат экен ошол нерсе. Ошондон Кудай сактасын. Кебетеге чыгып калат чынында. Эл арасында ошон үчүн жакшы жүргөнгө аракет кылыш керек. Эмне үчүн? Ушундай сонун кызыңыз болот же ушундай сонун балаңыз бар. Бирөөлөргө туура келип, үйлөнөрдө ким экенин баланчы, баягы бузуку дейт. Жо аны менен мен куда боло албайм, кызым. Мен десең тийбейсиң, отур мына жерге деп коет, бүттү ошо менен бүттү экен да. Ошондуктан аңыз эчтек эмес. Бул дүйнөдөн кокус өтө турган болсок, түбөлүк эч ким калбайт да түркүк болуп. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ушул адам кандай адам эле десе, эми жакшы адам эле деп туруп ичинен рас болду таңгы. Ушул кетип эми айылыбыз тынч болот эми. Мечитибиз да тынч болот, көчөбүз да тынч болот, айылыбыз да тынч болот деп турса жаман да бул. Ошондуктан дайыма эмне кылыш керек экен? Тыкан, түз. Ошон үчүн эң эле жакшы жолу аз сүйлөө экен. Көп сүйлөө, зикирди көп сүйлөө, чалып, истигфарды көп айтып, жок менен эле кете берсек, алдыга көбүрөөк жылат экенбиз негизи. Антпесек бир нерсеге эле тийип ала беребиз. Кээ бир мен бетке айтчумун деп эле бар эле мурду менен бир тие берет. Ал атасы турабы, чоң атасы турабы, хан кудабы, жөн кудабы, ак сакалбы, көк сакалбы, сыйлуу адамбы, сыйы жок адам айырмасы жок. Баары эле мурду менен бир тиет. Натыйжада жаш балдарда аны менен эмне болуп алат? Айманка болуп алат экен. Ошон үчүн урушпагын жаш менен алып урат, таш менен деп кыргыздар катып айткан макалды. Этиятташ керек экен. Ошон үчүн бара-бара мисалы төрдүн көркү аксакал дейт, энелер дейт. Мына ушулар дагы эмне болуш керек экен? Барандуу, оор басырыктуу болгон жакшы экен. Гарибатун лам такун мин ахли хатибиха. Ушунчалык чоочун жактан алгыла дептир. Алыс жактан үйлөнгүлө. Үйлөнүп аткан жигиттин тобунан болуп калбасын дептир. Аз муну хадис менен айтабыз азыр. Тилка сифатул лати ажаллу лиман назара. Ушул эң жакшы сыпат кимде ким көңүл бура турган болсо дептир. Көрдүңүздөрбү? 15 күндүк айдай жаркырап турса деле, адебин караңыздар деп атат. Адеби кандай? Келиңиздер апа, ата, чай ичиңиздер, көк чай ичиңиздер. Эмне тамак кылайын? Кайнатма кылып коеюнбу, же дымдама кылайынбы, же аш басайынбы, же плов басайынбы деп орусчасы. Мына ушинтип жыпылдап турса, кайната менен кайнене эмне болот келинине? Ичи жылыйбы? Жылыйт. Андан төрөлгөн балдары тим эле нары бери тополоңдо ыйласа да кулагына эмне болот? Кулагына жагымдуу кылат экен. Өзүбүз карайлы кел деп эркелетип, тим эле жыттап сон көрүнөт экен. Анан мизирейип, анан зиртилдеп турса, бүттү. Андан төрөлгөн балдарды баласы капа болбосун деп кичине эркелетип болушу мүмкүн. Баласын ары караганда аман болгула айнанайын деп коет. Болду. Эмне үчүн? Аны төрөгөн келиндей болбогондуктан. Ошол камчы сабанан дейт. Ошон үчүн балдарыбызды мыкты кылып тарбиялайлы. Үйдө жатып алган майтаман эмес, мээнеткеч, окурман, аракетчил, тырышчак. Ошондой балдарды тарбияласак, келин балдарыбыз өз эле лыпылдайт. Жеген ичкенин орду менен аткарса, таза болсо, сүйлөгөн орду менен болсо, богооз болбосо, кыргыздар богооз деп коет. Оозуна келип оттоп, уят сөздөрдү сөгүнгөндү. Ошон үчүн Жамиул Фатава китебинде келип атпайбы? Мен шатама фамал муъмини, кимде ким момундун оозун сөксө, юкфару инда жамил улама. Бардык алымдардын пикиринде ал капырлыкка чыгарылат. Эмне үчүн? Лианна фамал муъмини, анткени момундун оозу маудиул имани вал Кур'ан. Ыйманды, Куранды кое турган жер деп. Уяттуу сөздөрдү эмне кылбайт? Ошон үчүн мусулманчылыкта мусулман эмне кылбайт? Бетке урганга болбойт. Бетке чапканга болбойт негизи. Бул маанилүү нерсе, бул ыйык деп коебуз да, мындайча биз ыйык деп коебуз го. Урганга болбойт деген сөз, арам деген сөз. Мына көрсөңөр, ошондуктан бул фатва. Фатва деген мааниси зажыр, опуза кылуу үчүн айтылат. Анан эми карапайым элдер буга чейин айтып жүргөн болсок, биз тобо кылышыбыз керек. Кокуй сөкпөшүбүз керек экен анын жүзүнө депчи. Ошон үчүн адамдын жүзүн сөккөн жакшы эмес, туура эмес. Озуздан ошентип анан өзүн өзү башкара албай, албырттап, оозуна келип оттоп сүйлөй бергендерди эмне деп коет? Уят сөз эмес. Мындай бир нерселерди сүйлөй берген. О, туш келди эле сүйлөй берген. Аксакалдар отурат, көк сакалдар отурат мисалда. Бир маслихат болуп атат. Жап-жаш бала, 18 жаштагы бала мисалы. Микрофонду талашуулардан биринчи эле тапылдап эле сүйлөп атат. Тим эле өзүн чечен көргөзүп келип элечи. Мындайда негизи азыркы немеде деп эле муну койкоң деп элечи. Аны кыргыздар эмне деп коет? Бир эле сөз. Героз деп коет. Не дейт экен? Героз.
Bunun oğuzı gerilip қалған бияққа чейін деген сөз да. Тоқтата албайды бұл өзін өзі деп. Ушунчалык сонун. Биздин ата-бабабыздын салтыбыздын жолдору кайрылып артка кайтып койсок эле, ушундай сонун таалим тарбиялар бар бизде. Тероз, богоз дейткен. Ошондой наамдарга эмне болуп калбашыбыз керек? Конуп калбашыбыз керек, Кудай сактасын. Эми мыкты аял менен мыкты эркек үйлөнө турган болсо, Кудайым буйруса, баары секин жакшы болот. Өткөндө бирөөсү айтат, мыкты аялды эле баары алып алса, ана мыкты эместерин ким алат анан деп. Анын ар биринин өзүнүн теңи бар. Тең менен тезек кабы менен деп кыргыздар катуу айткан. Ошого далил катары мына кеттик. Текстти окуп которуп беребиз буйруса. Kana sayyiduna Sa'id ibn al-Musayyab yu'ti durusan fi halqati ilmin fi masjidi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Пайғамбар Muhammad aleyhissalamдын мечитинде Саид ибн Мусайяб аттуу аалым болгон ошол дарс берер эле деп. Илим сабагын кадимгиде отургузуп алып, шариаттын эрежелерин, Курандагы өкүмдөрдү бүт ачыктап, чечмелеп түшүндүрүп берер эле. Qala as-Sa'id. Sa'id айтты деселе, бир гана Саид ибн Мусайяб түшүнүлгөн. Дагы бир кайман аты бар бул кишинин. Саййидут табиин деп. Сахабаларды көргөн кишилерди табиин деп коет да. Мусулманчылык карманып эмгек кылган. Ошол табииндердин төрөсү деген атка конгон киши бул. Эң төрөсү, мыкты инсан болгон. Мына ушул киши Мединада сабак берип отурганда, ажыкелер билесиздер, ажыга баргандар. Мадина шаары кандай шаар билесиздер? Жан дүйнөң ушундай тынч алат. Жер кайсыз. Тынч алат жан дүйнөңүз чынында. Мемирейсиз эле, сезесиз. Ошол жерде жашаган арабтар дагы жергиликтүү арабтар. Тияктан бияктан келген эмес. Ошо Мадина шаарынын ата-бабасынан канча кылымдан бери жашап аткан. Арабтарды карасаңыздар жумшак. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп. Мындай кебес да, кебес. Пахта деп коет, кебес. Пахта, кебес. Тимеле жумшак. Ушундай сонун учурашат. Жумшак бирөөгө кап тийбейт, акырын кирип, акырын чыгып кете беришет. Ушундай. А Мекке шаарында алам мындай ушундай ярыйраак болуп, курчураак болот мындай. Шабылдап турушат меле. Бир орунда тура албайт. Шабылдап өздөрү деле билет экен. Ошондой ченеле албырттап мындай шабылдап тез ооба жок ушундай. Тез кыймылдай. Ошо Мадинанын өзгөчөлүгү ушул. Ошондой жерде аалым инсан сабак берип отурган кезде Абдул-Малик ибн Марван Марван улу Абдул-Малик аттуу инсан бул киши эмне болгон? Амирал муъминин фи Дамашк. Эфиопияда, бүгүнкү Дамашк шаарында коебуз го, Эфиопияда. Ошо Эфиопияда эмне болгон? Падыша болгон. Мусулмандардын падышасы болгон мындайча айтканда. Ким? Абдул-Малик ибн Марван. Ана ладайхи ибнун арада ан юзаввижаху ибната саййидина Саид ибн Мусайяб. Ошол Саид ибн Мусайябтын кызына кызынын колун сурайт. Баламды үйлөндүрүп коеюн деп. Ким сурап атат? Бүтүндөй мусулмандардын падышасы болгон Абдулла ибн Марван. Абдул-Малик ибн Марван. Марван улу Абдул-Малик. Биз Абдул-Малик деп коет го. Ушун сиздерге түшүнүктүү болушун Абдул-Малик деп айтып коеюнчу. Ошол Абдул-Малик падыша Саид рахматулла алейхтин кызын сурап атат, колун сурап атат. Менин балама кызыңды бересиңби деп киши даярдап атат азыр. Ал кишисин айтып беребиз азыр. Ошентип анан фа арсала илейхи раиса диванихи Хишам ибн Исмаил. Хишам ибн Исмаил аттуу диванынын раисин жөнөтөт. Мындайча айтканда, бүгүнкү тил менен түшүндүргөндө аппарат жетекчисин жөнөтөт. Президенттин аппарат жетекчилиги бар го? Ошол аппарат жетекчилигин раисин жөнөтүп атат. Ким ал? Хишам ибн Исмаил. Азыр кызык эми башталат. Ничүн? Ли юхбираху би анна амирал муъминин юриду тазвижа ибнатак. Карабайсызбы? Тазвижа ибнатика либнихил Валид ибн Абдул-Малик. Саидтин кызы Рибаб аттуу кыз болот. Ушул кызын уулуна сурап атат деп сен барып айткын дейт. Мында өзүнө уверенный болот да, ишенет. Эми мага бербегенде кимге берет? Сөз берет да дегендей кылып. Анан отурат, кабарды күтүп коюп.
Анан Хишам ибн Исмаил келет адаттагыдай. Ат-тарса фи масжиди Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам. Кадимки Мадина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечити болгон. Мечитке келет, келсе адаттагыдай Саид ибн Мусайяб дарс өтүп аткан болот. Дарс өтүп атканда дарсты бөлүп койбойн деп чекеде күтүп турат. Анан ва бада ан инфаттат дарса инфарада Хишам Саид ибн Мусайяб. Өзүнчө жалгыз келип туруп Саид ибн Мусайябка жолугат. О, Саид ибн Мусайяб, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, экөө учурашып, жакшы сүйлөшүп, ал-акыбал сурашып. Анан менде бир жакшы кабар бар дейт. Айтыңыз дейт. Өзүңүз билгендей, момундардын амири деп мында сонун келтирип айтат да кырааты менен. Момундардын амири, бардык мусулмандардын падышасы болгон Абдул Малик ибн Марван аттуу инсан билесиз. Ушу киши сиздин кызыңыздын колун сурап атат уулуна. Сиз не дейсиз? Ушу уулуна берет белеңиз десе, фафаккара сайидуна Саид ибн Мусайяб бурхатан ва кала ли Хишам. Bir топ ойлонуп калат Саид ибн Мусайяб. Ооба десемби, жок десемби дегендей. Анан айтат, баллиг, басып айтат. Баллиг Амир ал-Му'минин Абдул Малик ибн Марван аннани арфаду хаза завач. Абдул Малик ибн Марванга момундардын падышасы болгон. Менин саламымды жеткиргин. Мен кызымды бере албаймын дейт. Мен кызымды бере албайм. Ушинтип эле так кесе жеткирип койгон. Ал Хишам кайраман кабаган бир көп айтат. Анта та'лам акибата хада рафат. Бул баш тартканыңдын акыбети эмне болот билесиңби? Эй Саид дейт. Десе Саид рахматуллахи айтат, а'ламу لأني لا أريد أن آتي أنا وابنتي مسلسلين إلى جهنم يوم القيامة. Ооба, мен билем бунун акыбетін дейт. Кайра ахиреттикке жооп берип салат. Мен жана кызым тозокко кишенделген бойдо мен кирип кетишимди каалабайм дейт. Элестетиңиз. Демек баласы фасык болгон болот. Ошол үчүн кыйындардын баарын кызыга бербеш керек экен да, кызыгыш керек. Бирок баласына дагы эмне кылып коюш керек? Көңүл буруп коюшубуз керек. Айла кеткен Хишам ибн Исмаил аппарат жетекчиси да. Ал киши эмне кылат? Айла кетин жөнөйт. Абдул Маликке ибн Мусайяб баш тартты, кызын макул болбой койду десе, макул анда мейли өздөрү билсин дейт. Айлаге капа болуп калат да, мындай кыжалат болуп. Анан сөз бүттү ушул жерден. Анан Саид ибн Мусайяб дароо сабагын бүтүрөт, мыкты балага кызымды тезирээк турмушка чыгарайын деп ойлонуп баштайт. Айтпаса дагы келет да, ар кандай күч колдонуш мүмкүн. Баягы бийликке жеткенде баягы пенде экенбиз да. Бийликтин башына келгенде адам өмүр бою ушу бийликте тура берген сыяктуу элестетип калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн даанышман бир аалым айткан экен. Тактыга, бийликке кимде-ким жанталашып келе турган болсо, кетеринде ооруп кетет же өлүп кетет дептир. Эмне үчүн? Аны сактап калыш үчүн канчалаган адамдардын жаны курбан болушу мүмкүн. Же өзү кыжалат болушу мүмкүн. Мен эртең ким алып коет, эмне болот деп көз алаңдап, иши кылып, байлыгы бары кетсе кетсин, ден соолугу кетсе деле кетсин дебейт го, бирок кетип атат да. Пережо кыжалат болуп, бирок иши кылып тактыдан кетпеш керек, тура бериш керек ушинтипчи. Ошентип жүрүп, эмне болот? Оорукчан болот деп. Анан кетет экен. Эгерде кимде-ким тактыга каалабай, мажбурланып келе турган болсо, келесиң сен деп. Ошондо коркуп ойлонуп келсе, бир ишин билсе дептир. Ошол адамдар кетеринде жылмайып кетет, же кадыр барк таап кетет дептир. Жанталашып келип, канчалаган акчаларды берип, башка менен, жол менен кирип келген адам кетеринде аны сакташ үчүн андан да чоң нерселерге, кадамдарга барышы толук ыктымал экен. Ошондуктан дайыма айтылат, акчага, мансапка, байлыкка сатылбаган ыйманы саламат жетекчилер отурсун дейт. Ошон үчүн эл, жер оңолуш үчүн. Мына китептерде ушундай айтылат. Халид бин Валид радиаллаху анху билесиздер, силер коом улут болгула, ошо улут экениңерди далилдеп турган байрагыңар болсун дейт, желегиңер. Ошо желегиңер жерге кулап калбасын деген. Көрдүңүздөр, ошону ким кармайт? Албетте ыймандуу жетекчилер гана кармайт.
артында тұрған ел бата дуа тілек қылып қана отырады екен. Ушундай екен. Құдай Таалам ошондой жетекчилерибизди көбөйткөн болсун. Анан үйүнө кирип келет, үйүнө кирип келсе кызы отурган болот. وقال لها ماذا كنت تصنعين يا ابنتي. Кызым, сен не кылып атасың десе, кыз айтат: قال كنت أقرأ القرآن. Сен эшти тыкылдаткандан эшти бар ачып анан кайра келет да. Кайра келгиче көргөн жок эмне кылып атканын. Эмне кылдың кызым десе, Куран окуп аттым беле ата дейт. فسألها ماذا فهمت منه. Куран окуп аттың беле соо дейт. Нени түшүндүң десе, قالت فهمت منه كل ما قرأت إلا آية واحدة هي قول الله تعالى. Окуган аяттарымдын бардыгын түшүндүм дейт. Бүт барына түшүндүм. Болгону бир аятка түшүнгөн жокмун. Ал аят мынау төмөндөгүчө. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. О жараткан Алла, бул дүйнөнүн жакшылыгын бер, ахиреттин жакшылыгын бер, тозок отуна мени сактай көр деген аяттан чынында билдим. Анна хасанатал ахира хиял жанна. Ахиреттин жакшылыгы бейиш экенин билдим. Бирок фама хия хасанат дуния. Бул дүйнөнүн жакшылыгы деген эмне ата, ошого түшүнбөй атам дейт. Болбосо бардыгын түшүндүм дейт. Алхамдулиллахи роббил аламин Фатиха башталат го. Анан Кул а'удhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, миңди анан аягына чейин Нас сүрөсү менен бүтөт. Ушунун бардыгына түшүндүм. Болгону ахиреттин жакшылыгында түшүндүм. Ал бейиш. Башка жок дейм. Максатыбыз бейиш да. Анан бул дүйнөнүн жакшылыгын түшүнбөй атам ата. Ошол кандай? Ал 5 мал намазбы, же орозобу, же зекет бериби, же түнкү тахажжуд намазбы түшүнбөй атам ата. Ушуну ачыктап берип коюңуз дегенде атасы мынтип түшүндүрүп өткөн. Хия аз-заужату салиха лир-раджулис салих. Ал мыкты аял мыкты эркек үчүн турмушка чыккан болсо дептир. Мана ушу бул дүйнөнүн жакшылыгы ушул экен. Таза, таква жигит, таза, таква аялга үйлөнсө бүттү экен. Экөө ийгиликке жетет экен. Эптеп эле деп турган анан кызым таква түндө тахажжуд 2 рекет эмес 20 рекет окуйт деп отуруп, алдап соолоп отуруп, жашынакай балага берип жүргөн болсо, анан баары ашмалтай чыгат экен да. Же тескерисинче, таква жашынакай кызды менин балам 5 мал намаз окуйт, бүрт бар орду менен тахажжудду да калбайт керек болсо деп отуруп, эптеп 5 малы каза окубайт деле. Ошентип алдап соолоп, мына карасаң, витти кара. Тим эле мусулман виттин келтирип алган тим эле. Барт жагынан. 2 ооз сөзүндө субханалла астагфирулланы түшүрбөйт оозунан. Бирок 5 мал намаз жок, эчтеке жок. Эптеп деп аягындай мусулман экенин далилдеп атат ал. Анан ошентип алып берип койгон болсоз өлдү. Кыздын келечеги талкаланат бу жерден. Ошон үчүн териштириш керек экен. Ким? Ала турган бала ким? Бир пияла чай куйдуруп байкаш керек экен. Илгери айтып атпайбы, отун чаптырчы деп. Туура эле экен ошол. Отунду бир келесоо киши жарат, же акылдуу киши жарат деп атпайбы? Бу дан айтылган да бул. Отунду эптеп жара албаган, ошого мээси жетпеген, аялдын тилин тапканга мээси жетпейт. Анык бул. Нак эле айтылган. Анан болду, анан мен городскоймун деп башташым мүмкүн анан. Эгерде ошондой жалаң айылдын шартын түшүнбөсө, кекирейип туруп алышы мүмкүн, монтип туруп алышы мүмкүн. Караш керек экен. Айылга барганда айылча кирип кетиш керек, шаарда турганда шаарча кирип кетип турган. Тим эле гибкий, кайсы жагына болсун, мындай жанагы эмне деп коет? Пластилин. Жасайт го балдар ойнойт. Ошондой болуп, жуурулуп кирип кете бере турган балага жеткирип туруп балдарыбызды анан кийин үйлөндүрүшүбүз керек. Кыздарыбыз болсо, бияка келе бербе, тете аңа аракет кыл дешибиз керек экен. Анан ошентип бир маалда эшик такылдап калат. Эшик такылдап калганда кызын айтат, ким экен ал дейт. Абдулла экен дейт. Билбейм иши кылып, бир шакиртиңиз деген жок. Ушуга да көңүл буралы тууганда. Кыздарыбызды мынантип караңгылап эле, басмырлап эле мынантип берет экенбиз. Саид ибн Мусайяптан өткөн таквабыз бизде. Жок, Саид ибн Мусайяп айтып атат. Кызым ал ким экен деп. Кызым жооп бергенин караңыз. Иши кылып шакиртиңиз окшойт, бир киши келиптир деген жок. Карады мындай, ким экен деп момундай. Айтты, бая Абдулла деген шакиртиңиз экен деди. Айт, жооп бергенин караңыз. Анда айт, кире берсин дейт. Киргенде анан айтат, сабак берет, кыскартып айтайын, убакыт бүтүп калбадыбы. Анан ошол жерде айтат, эй Абдулла, эмне сабакка келбей калдың? Десе, Абдулла мына ыйлансырап, ызаланып, устаз деме Саиди дейт да, төрөм дейт да. Төрөм. Господин деген сөз го, мой господин дегендей.
Төрөм, мен аялым өтүп кетти эле дейт. Ошол аялымды жаназа окуп көмөйүн деп ошо менен алектенип калдым. Дагы узатып, бизде өлүп калыптыр деп айтат. Өлүп калыптыр өзү малды айтат. Эшиме чыксам уюм өлүп калыптыр деп айтасыз. Адам өтүп кетсе не дейбиз? Өтүп кеттир деп айтышыбыз керек. Ушул маданиятта кээде бузулуп кетип атат. Ким эмне болду? Анын атасы өлүп калыптыр депчи. Өтүп кетиптир деш керек экен да, негизи кичине маданият туруп угулат. Анан ошентип кызым аялым өтүп кетти эле дейт. Анан ошону жайгаштырып, эмнеге мага айткан жоксуң ошону десе, сиз илимиңиз менен ушунча Мадина шаарындагы элдерге сабак берип атасыз. Менин келинчегимдин жаназасына келем деп, сиз алектенип калбаңызсын, алекте алаксып, убактысы кетип калбасын деп, мен сиздин убактыңызды бөлгүм келбей койду дейт. Кана акылдуу шагирт. Биз эмне кылабыз? Эгер губернатор менен куда болсоңуз, губернаторуңузду чакыртасыз. Дагы бир байманат деген аттуу баштуу кишилер болсо, аларды сөзсүз түрдө чакыртасыз. Эмне кылып? Келсин, элге көрүнүп коеюн бир, кимдер менен катыштыгы бар экен, ким экен, ал эле бул эле. Бүт көрүнүп калыш керек да бир моментте, учурда. Ушундай болот атпайбы? Кыш күрөөдө тетиген нарында болсо, Баткенге чакырасыз, Баткенде болсо, нарынга чакыртасыз. Ушундай да, кыскасы. Ушунун кереги жок да негизи. Куран окуп дуа кылып койсо болот. Ал эгер өзүнүн айланасында болсо, келе калып, бара калып бүтүрсө, бул жакшы нерсе. Анан сөзүн кыскасы. Ушунчалык Сайд Мусаевка жагат жанагы бала шакирти. Билет да, кыздын сыры төркүнүнө маалым дегенде, шакирттин сыры устазына маалым да. Анда эмне кылып атасың дейт. Аны ошол эми устаз дейт, өзү кедей шакирт болот. Үйлөнөйүн деген оюң бар анан, бала чакаң карай турган десе, оюм бар устаз, бирок шартым жок, үйлөнө албайм дейт. 3 эле дирхам акчам бар дейт. 3 дирхамдын да кереги жок. Өтө бир мыкты кыз бар. Ошону таап берсем үйлөнөсүңбү дейт. Үйлөнөсүңбү десе, устаз ал ким дейт. Эгер сиз кимди алсаңыз мен ошону ала берем дейт. Ойлогон жок да кызын айтат деп. Ошол менин кызым дейт. Ушу менин кызымды аласыңбы дейт. Дегенде үйлөнөт, экөөнө береке тилейт, 2 күбөнү алып кел сахабалардан дейт. Сахабаларды көргөн кишилер да булар. Экөөнү алып кел, чакырып кел дейт. Мен келип никеңе кыйып берейин дейт. Никесин кыйып берет, байлайт. Ошондон анан Абдулла айтат. Ушу үйлөнгөндөн кийин кайнатам үйүнө барбай койдум дейт. Десе, кайнатамдын илими дейт. Аялыма өтүп кеткен экен, аялыман окуп алдым дептир да. Көздөр ошол сыяктуу үйгө илимди, билимди бардыгын алып келе турган мыкты, сезимтал, тамак ашты дагы гүлдөтө билген, жасай билген, илимди да орду менен сүйлөй билген, тазалыкты, таалим тарбияны да орду менен кое билген мыкты кыздардан тарбиялап узаталы, ошондой кыздарды келин кылып алалы. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я рахмат. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.